Россияда иштеп жүргөн мигрант жаштарга журналист Калай Нуркалмырзанын кайрылуусу. Россияда иштеп жүргөн кыргыз жаштары, силердин жүрүм-турумуңар тууралуу айтуучу менин бир катар факторлорум бар. Москвада кафенин жанында болгон кырсык жаштардын чектен чыгып баратканын тастыктап берди. Мындай олуттуу мыйзам бузуулар жалпы кыргыз мигранттарынын атын булгоодо. Кырсыктангандарга жана жакындарына жаратканым сабыр берсин. Айылдагы ата-энелердин шору көз жашы көл болду. Эмне пайда таптыңар жоосунсуз жоруктардан? Президент баш болуп, элчиликтөш болуп, Кыргызстандын эл аралык айдоочулук бөлүгүн дипломатиялык жол менен Россияда мыйзамдаштырып берди. Мына ушул пайданы колдонуп калуунун ордуна терс жоруктар менен кайра алдырып салууга өзүңөр түрткү берип жатасыңар. Бир катар кыргыз жаштары кара жумушта эмес, айдоочулук кызматтарда иштеп айлык алып жатышат. Ошолорду ойлогула, Кудайга шүгүр дегиле, башка өлкөнүн мигранттарына караганда кыргыз жарандар үчүн Орусиянын мыйзамы жеңил го. Бул да экономикалык байланышыбыз Орус эли менен жакшы болгондуктан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында биздин пайдабызга майнаптуу болуп турат. Эгер Орусиянын Госдумасы бир кагазга калемин шилтеп эле койсо, бардык таксисттер жумушунан бир эле күндө кол жууйт. Бул жагы болуптур дейли, кайсы ашкан байлыгыңарга аша чабасыңар? Кыргыз жаштары кулда иштеп, байдай акча коротуп, түнкү клубтарда ысырап кылганыңарга жол болсун. Айрымдарыңар халтурада иштеп, бир күндө 1300 рубль табасыңар. Түнкү клубка кирип, ага 2 күн иштегениңерди төлөп чыгасыңар. Мектепти бүтүп эле бир кесиптин адиси болбой Орусияга келип аласыңар. Ар кандай жумушта иштеп, акчаңарды алдатканыңар андан көп. Стройкада убактылуу ачыла калган фирмаларга келишими жок эле жумушка орношо коюп, аягында акчаңарды бербей койсо, талаада калганда силерсиңер. Кайда кайрыларыңарды билбей сотко берейин десеңер, тастыкталган договоруңар жок. Акыры консулга атаңардай арызданып барганда силерсиңер. Мектепти бүтүп, бир китептин бетин ачып окуп койбой, маданиятсыз, сабатсыз дедирип орустарды өйдө көрсөткөн да силерсиңер. Көчөдө таштанды таштаган да силерсиңер. Оюңарда орустун жери да дейсиңер. Артыңардан аны кайра кыргыз эле дворник тазалап жатканына маани бербейсиңер. Метродон секирип жаткан, кыпчылып өтүп жаткан, троллейбуска түшсөңөр 50 сом аяп эңкейип өтүп жатканда силерсиңер. Жолдун алдында подъездге турса, жолду кесип дал ортосунан далдалактап чуркап өтүп жатканда силерсиңер. Түкүргөн силерсиңер, какырган силерсиңер. Көчөдө арзан саткан телефонду алып алданган, учакка арзан билет алам деп дагы алданган силерсиңер. Кыргыз кыздары бузулду дейсиңер. Кыздарыбызды коргогонду билбейсиңер. Кайра ошол кыздарды алдап колдонуп жаткан силерсиңер. Кыргыз кыздары аборт болуп жатат дейсиңер. Кыздар менен бир квартирада бир бөлмөгө чыгып жашап жатасыңар. Алар аборт болбогондо ким аборт болот? Анан да патриот болуп кыз сабайсыңар. Башка улутту кой, кызды кордоп жаткан кыргыз баланы таялбайсыңар. Кыргыз үчүн күйөсүңөр. Батир бергенде батирге жалаң кыздарды алгыла, же жалаң балдарды алгыла. Кыздар менен балдарды аралаштырып батир бергендиктен баарынын кашасы чыгып жатат. Коомдогу эң олуттуу көйгөйлөргө ушул жактан жол ачылып жатат. Мындай системаны, кыздар менен балдарды чогуу жашатпоону кыргыз тарап өзү киргизбесе, дагы далай кыздарыңар төрөйт. Далай уулдарыңар зынакор болот. Мына ушунун баары ыймансыздыктан, сабатсыздыктан, кыска ойлуулуктан келип жатат. Батир бергенде буга да силер себепкерсиңер. Кыргызстандан учканда жакшы максат коюп келесиңер, бирок акча табасыңар, мурдуңар көтөрүлүп көөп кетет экенсиңер. Пиво, арак, тамекини үйрөнбөй, Оруснун жакшы жактарын үйрөнүп кетсеңер, чечендерден жакшы жактарын алып үйрөнүп кеткиле да, ала тоңорго кайтып барчу күн келет, айланып казыгыңарга барасыңар. Адам болуп баргыла да, кыргыздын жакшы жагын гана таратып, жаман адатыңар болсо башка элден жаап жашырып түз көрүнүп койгула да. Бөлөк жер силерге мекен болуп бербейт. Кыргызстандын келечегин ойлогула. Тарыхты карасаңар, кыйынчылыкты башынан кечирип жаткан өлкөдө таасирдүү жаштар бышып жетилген. Биз да бышалы, бизден кийинки урпактар биздей темселеп кор болбосун десеңер, өзгөрүүнү өзүңөрдөн баштагыла, дейт журналист Калай Нуркалмырза. Эскерте кетсек, 9-сентябрда Москва шаарында 21 жаштагы кыргызстандык жигит мекендештерин унаа менен койдуруп кеткен.
кырсык болгон жерде 1 адам көз жумуп, 7 адам тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Элчиликтин билдирүүсүнө караганда 5 адам оор абалда калганынын абалы орто.